Украшениялар, атайын кеп такыяларда более авторский болуп калат да бул работаларчы. Кол өнөрчүлүктүн түрүн өнүктүрүү учурдун талабына айланып жасалуу жолдору менен айырмаланууда. Бирок атаандаштык күч, катардан озуп чыгуу оңой эмес. Ар бир чебер устанын жасаган эмгеги өзүнүн өзгөчөлүгү менен баалуу, нарыктуу, көргөн көздү кубандырбай койбойт. Үйдөгүлөр дайыма эле мени колдоп келишкен. Туугандарым кийинчерээк мен жетишкен ийгиликтеримди көрүп, анан болот турбайбы деген мааниде азыр жакшы колдошот, аябай жакшы. Алардын катарында жөнөкөй эли алюминизмди иштетүүнүн тилин таап, өз ишин баштаган Залкар Аскаралы уулу бар. Ал чеберчилик менен зымдан ар түрдүү буюмдарды жасоо жолдорун мыкты өздөштүргөн. Учурда чет өлкөлөргө эмгектери таанылып, өз баасын алып келүүдө. Бул бир 50-100 жыл мурунку жасалган саймалар бүт кол менен тигилген. Ошол сайма менен кийиздин анан мен зым бириктирип атайын кайдандай мындай потертый кылыпчы, старинный эски бир менен образын берүү максатында да чагылдырылган. Бул өзүнчө бир образ. Бул болсо чоң республикалык масштабта өткөн чоң выставкада катышкан импульс деген аталыштагы бул зымдан жасалган работа. Бул да атайын өзүнчө бир техника менен ар бир жумуш өзүнүн ар кандай техника окшошпойт бири-биринечи. Булар болсун мен жетишкен ийгиликтери көбүнчөсү месте алган гана. Месте албагандан толтура грамота, дипломдор тиякта турат. Анан месте алган немерди илип өзүм стимул алам десем болот мындай жактандачы. Анын ичке жалтыраган назик зымдардан көркөмдүк менен жасап жаткан асим буюмдарынын жасалуу жолдоруна ортоктош болдук. Сырттан караган кишиге жасоо жеңил көрүнгөнү менен каалооң болбосо зымдарды ийип көркүнө чыгаруу оңойго турбайт. Ошентсе да кызыккандар үчүн атайын мастер-класстарды өтөт. Бизге бул зым, анан аттиш деп коет, кычкач деп коет, кычкач ошолор керек, ошолор менен жасайбыз. Биз үчүн анын үчүн зымды примерно 5 сантиметрден ортосунан бүгүп алабыз. Ар бир 5 сантиметрден сайын ортосунан бүгүп, мындай бүктөп неме алабыз. Бизге гүлдүн образын бериш үчүнчү, ар бир неме дайын. Бул немен баштаганда биринчи, мисалы 2 сантиметр кылып баштасак, убакыт өткөн сайын кичирейтип, аягында 1 сантиметрге чейин түшүрүшүбүз керек. Размери кичирей башташ керек немеденчи. Примерно биз уже бүтүп калдык биздин гүлдүбүздүн формасын. Эми ушул неменин, бул ылдый жактарын баарысын неме менен, кычкач менен ийип чыгышыбыз керек. Неме болупчу, мынакей. Бул жерин ичкертип чыгыш керек биз. Мынакей биз ийип бүттүк немебизди. Эми бул немесине карап, формасына карап орой баштайбыз. Уже биздин гүлүбүздүн формасы чыга баштайт немеден чогултканда. Бул жагына жалбырак болот, андан кийин калган кесип алып салсак болот. Бул жеринен кесип алып салып, анан ошол жагына тиги төнөгүчтү улаганыбыз туура болот. Ийилгич металлдардын түрүнөн, жоондугу ар кандай зымдардан, заманбап асем буюмдардын, картиналардын, этно стилдеги тагынчактардын түрүн жасап, зымды ымга келтирген чебердин жасаган буюмдарына болгон суроо талап күч. Айтымында сапаттуу, түстүү зымдар анын кызыгуусун ого бетер арттырып, ойго батырат. Мындан улам ар кандай идеялар келип, ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбайт. Жазга ылайыкташтырып жазалган, ал эми жаздан кийин уже башкача жумуштар чыгат десем болот. Негизи зымдардын түрү көп. Алгач баштаганда зым тууралуу түшүнүгү болгон эмес. Алюминий зымды гана таанып билген. Бирок андан жасалган буюмдар күн өткөн сайын карарып, сапатын жоготорун түшүнгөн. Бара-бара атайын зергерлер үчүн чыгарылган даяр зымдарды сатып ала баштайт. Сапаттуу зымдын түрлөрү түстөрүнө жараша лакталгандыктан жасалган буюмдар канча убакыт өтпөсүн сынынан кетпейт, сапатын жоготпойт. Тактап айтканда өңү өчпөйт, ар дайым кооздугун жоготпой жалтырап турат. Мындан кийинки шаг болсо атайын мельхиор деп та коет, мисалы күмүш сыяктуу болгон, ал мельхиор деген металл болуп калат, ал эмеденчи. Ал да күмүш сыяктуу өңү өчпөйт. Мисалы кээ бир металлдар эме алганда үстүнөн өңү өчүп карайып эмеспи? Ал андай болот. Мельхиор менен же болсо кийинчерээк күмүш менен да иштейин деген албетте пландар бар. Бул эми кийинки мен баскычтар болуп калат менин.